Саламатсыздарбы балдар? Биз кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов. Балдар, бул сабакта биз заманыбыздын жалкары жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө маалымат алабыз. Текстте кездешкен созулма үндүүлөр аркылуу билимдерибизди бышыктайбыз. Кеп байлыгыбызды өстүрөбүз. Кыргыз тилинде эркин сүйлөөгө жана жаза билүүгө көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырабыз. Ошол эле учурда эл үчүн эмгек кылууга, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окууга тарбияланабыз балдар. Балдар, адатта эле мен сабакты логикалык табышмак менен баштагым келип турат. Анда табышмакты жакшылап угуп көргүлөчү балдар. Асманда бар, жерде жок, ваннада бар, көлдө жок. Сенде бар, менде бар, экөөбүздө эмне бар? Кайра кайталаймын. Асманда бар, жерде жок, ваннада бар, көлдө жок. Сенде бар, менде бар, экөөбүздө эмне бар? Балдар, табышмактын жообун биз алфавиттен издейбиз. Мен ишенем сиздер табышмактын жообун туура таптыңыздар. Анда ошол табышмактын жандырмагын, жообун үй тапшырмасына кошуп мага жазып жөнөтөсүңөр. Сабагыбызды андан ары уланталы балдар. Биз жаңы сөздөр менен иштейбиз. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазып алабыз. Мен жаңы сөздөрдүн кыргызчасын окуйм, ал эми сиздер орусчасын окугула. Биргелешип иштеген кандай көңүлдүү жана натыйжалуу болот, балдар. Баштадык анда. Бүт дүйнөгө кыйынчылык тааныткан турмуш, чыгарма, уламыш, үйрөткөн. Азаматсыңар балдар. Эми ушул кыргызча сөздөрдү кайталоодон мурда айрым табыштардын айтылышын бир эстеп ага машыгып көрөлү. Ү, Ö, К, созулма үндүү А. Балдар, эми ушул сөздөрдү менин артымдан туура так кайталагыла балдар. Бүт дүйнөгө кыйынчылык тааныткан турмуш, чыгарма, уламыш, үйрөткөн. Азаматсыңар балдар. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазууну унутпагыла. Балдар, бул ким? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун ким болгонун жакшы билесиздер да. Башка сабактардан, мурунку темалардан биз Чыңгыз Айтматовго кайрылганбыз балдар. Демек, Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу. Анда ал жөнүндөгү текстке назар салалычы. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларын жазган. Чоң эне сайымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Мына балдар, текст менен да таанышып алдык. Эми карагыла балдар. Чыңгыз Айтматов биз башта кеп кылгандай эле кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан улуу жазуучу экен. Ал кайсыл жылы төрөлүптүр? Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулуптур. Балдар, анын балалык мезгили мектепте окуп жүргөн окуучулук күндөрү согуш мезгилине туура келиптир. Турмуштан көп кыйынчылыктарды көрүптүр. Ошол согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларын жазыптыр балдар.
Жазуучунун чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, ийилдик ырларды көп айтып берчү экен. Чыңгыз Айтматов ага таасирленген балдар. Ошону менен бирге ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам болуптур. Эми балдар, текстке кайрадан көңүл бөлөлүчү. Бул жерде кайсыл созулма үндүүлөр кездешип атат? Кана биринчи сүйлөмдү карап көрөлүчү. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Туура айтасыңар балдар. А созулма табыш жана у созулма табыштары кездешип атат. Созулма үндүүлөр, балдар. Кийинки сүйлөмдө да у созулма үндүү у. Дагы кайсыл жерде бар экен? Демек, акыркы сүйлөмдү карап көргүлөчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Демек, созулма үндүү ү. Созулма үндүүлөрдү таап, аларды айтууга машыгабыз, балдар. Сабагыбыздан ары уланталы. Балдар, биз төмөнкү суроолор менен иштөөнү бүгүнкү сабагыбызда үйрөнөбүз. Ким жөнүндө, ким тууралуу, эмне жөнүндө, эмне тууралуу. Балдар, эсибизге салалычы, кыргыз тилинде ким деген суроо жалаң адамдарга гана берилет. Адамдардан башка жандуу жана жансыз заттардын баарына эмне деген суроо берилет. Демек, ким жөнүндө, ким тууралуу? Бул жерде адамдар жөнүндө, адамдар тууралуу болушу мүмкүн экен. Ал эми эмне жөнүндө, эмне тууралуу десек анда жандуу жана жансыз заттар, окуялар жөнүндө болмокчу, балдар. Келгиле анда суроо менен кайрылып көрөлү. Биз бүгүн ким жөнүндө окудук? Биз бүгүн Чыңгыз Айтматов жөнүндө окудук. Биз бүгүн ким тууралуу окудук? Биз бүгүн Чыңгыз Айтматов тууралуу окудук. Демек, балдар, жөнүндө, тууралуу деген сөздөр синонимдер болуп, бирдей мааниде колдонулуп жатат. Кийинки суроолу карагыла. Чыңгыз Айтматов эмне жөнүндө чыгарма жазган? Чыңгыз Айтматов согуш жөнүндө чыгарма жазган. Чыңгыз Айтматов эмне тууралуу чыгарма жазган? Чыңгыз Айтматов согуш тууралуу чыгарма жазган. Балдар, ким жөнүндө, ким тууралуу, эмне жөнүндө, эмне тууралуу деген суроолорго жооп беретинде ооз-эки сүйлөмдөрдү түзүп машыгабыз, балдар. Кана аны өз алдыбызча аткаралы. Биз сабакты андан ары улантабыз. Балдар, азыр алган билимдерибизди бышыктоо иретинде көнүк иштейбиз. Окуу китебибиздин 139 бетиндеги 3-чү көнүгүнү карагылачы. Мында бизге сүйлөмдөр берилген. Ушул сүйлөмдөр туура же туура эмес экендигин аныкташыбыз керек. Ар бир сүйлөмдүн тушуна туура же туура эмес деп жазып отурбайбыз, балдар. Эгерде сүйлөмдөгү ой туура болсо анда 3 бурчтук, эгер туура эмес ката болсо анда 4 бурчтук коебуз. Кана баштадык. Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Туурабы, балдар? Туура. Демек 3 бурчтук коебуз. Сүйлөмдүн аягына чакан, тамгалардан чоң кылбай, чакан 3 бурчтукту коюп коебуз. Ал Шекер айылында 1930 жылы төрөлгөн. Туурабы? Менимче туура эмес. Анда 4 бурчтук белгини коебуз. Сүйлөмдүн калган сүйлөмдөрдү дагы, көнүгүнүн калган сүйлөмдөрүндө ушул тууралуу ойлорду карап көрүп, алардын туура эмес экендигин сиздер белгилерди коюу аркылуу ишке ашыргыла, балдар. Балдар, сабагыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма 139 беттеги 4-чү көнүгүү. Сүйлөмдөрдү толуктап жазып келебиз. Мисалы, Манас эпосу бүт дүйнөгө белгилүү. Калган сүйлөмдөрдү да ушинтип сөздөрдү туура табуу менен толуктайсыңар. Сабак сиздерге жактыбы? Менимче жакса керек. Азаматсыңар, балдар, сабакка активдүү катыштыңар. Кийинки сабакка чейин сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.